Özgürlük, aябай көп. Мынакей жаңа ашылған біздің Madani Борбор. Саламатсыз, қандайсыз, жақсы ба? Сізден жердесіз бе? Ошол жаңағы сатты Маданият Борбор. Жаңа ашылған ушул біздің директорыбыз. Быйыл жаңы түстік Madani Борбор. Буга чейин Кыргызстанда болгон эмес мындай борбор. Биздин канча залкарларыбыз өтүп кетти. Өмүр тарых жолу маданиятыбыз изилденген эмес илимий жагынан. Анан ушул жерде açıp candan başlap atабыз. Eşikler 100% almışıldı. 100%. Eşikler almışıldı. Bu patologların bari жазалды. Siz айтып кеткендей кылып коридор жарык болгондой кылып, якын барын bir форматта жазат. Диссертациялык зал. интерактивдүү музей болсак деп ушул салтуу маданият жана искусство илим музейде борборуда өзүңүздөр болбой колдоп бергениңиз чоң рахмат. Абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу келечекте ушу маданият жана искусство боюнча борбор, илимий изилдөө борбору болот. Бизге да керек, анткени азыр жанагы STEM-ге технология кетип атабыз да. Бирок жумшартыш үчүн ушул чыгармачылыкты сөзүн эскертип ала билебиз. Кечкелер мындай компьютерде өнүгүп отурбаш үчүн бул мурас чыгармачылык. Могу жердин баарын стеклянный кылып татнакаган могу инструменттердин баарын ушул жака коебуз. Столдордун баарын кайра жаңыдан жаңырталтып атабыз. Диссертациялык зал болот. Жаштардын баары ушул жерге келип диссертациялык иштерин ушул жерде коргой турган дайын зал болот. Ушул жерде жанагы бүт архивди оцифровать этип, ошону санариптештирилген бир архив кылсак, тек гана музыкалык искусство эмес, анан жана дүйнөлүк архивдештирүү маселеси болот. Ошол жерде мейли бүт так жана бардык илимдер боюнча окумуштуулардын маектеринин баары архив болуп сакталып калса деп атабыз да. Анан YouTube каналы болуп Кудай буйрсачы, ошончо бир ошондо баягы Улуттук илимдер академиясында өзүнчө архивдик кайраттык кылып берди. О, жаңа шу музейратчы. Илимдин жайылта турган, илимди пропагандалай турган борбор болду. Кудай буйрса ушул жерден Facebook аркылуу, YouTube аркылуу ушул жерден тартып, анан агайлардын дагы жасалган тарых маданияттын баарын ушул жерде сактай турган бир банк дагы болот. Жаңы ачылды. 60 жылдык тарыхта мындай нерсе болгон эмес бизде. Биз 60 жыл өттүңөр, 30 жыл деген эме бар эле. Жок, 70 жыл бизге өзүбүзчө, бирок бул жасалган эмес да мындай. Жок, мен айтып атам да 30 жылда болгон эмес десе, чычала сөйлеймиз, сиз 60 жыл. Отер чычалатат койсуң да. Эндер ошонун баары сизге. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Кожоевич, жеке маалыматтарды коргоо боюнча агенттигинин директору Сидегалиев Кадым. Саламатсыз. Урматтуу Садыр Кожоевич, агенттик 2022 жылы түзүлүп, ошондон бери Илимдер академиясынын батыш тарабында 2 жана 3 кабатта ээлеп турат. Буга чейин 2 кабатта кичине косметикалык ремонт болсо, 3 кабаттын акыбалы аябай эле начар болчу. Bundan tышкары көйгөйлүү маселелер жылуулук жана электр кубаттуулугу болчу. Азыр Кудай буйруса, сонун ремонт болуп, кызматкерлерге толук ыңгайлуу, комфорттуу шарттар түзүлдү, Кудай буйруса. Мебелдериңер да жаңы экен да. Айрымдарын жаңырттык. Бул академиянын президиумунун коридору. Буолардын баары бир жаңы болду. Бир стандарт менен. Баягы. Конференция. Сиз баягы бир жол Мында дегенде келип кеттим эле. Премьер Рио президент болуп турганда келип академиктердин батасын алып кеткен жер. Бул жерде такыр жаңырды. 100% академиядагы чоң мерекелердин баары ушул жерде болот. Симпозиум, мемориал конференция. Прием Чет өлкөдөн келген коллегаларыңызга уянбай калып алсаң туура. Уянбай жерде жолуксаң. Директор Батыр Бойсаевич. Косметический ремонт. Ол жерде мен айтып кеткен нерсем, биз программа социально-экономическое развитияны Чүй областынын Байтак айылында 297 миң сом баштадык, хоздогор менен.
Кыргызский национальный университет жетегүскө 3 миллион берип атат. Ош мамлекеттик университети Өзгөн районунун программа социально-экономический развитиесине 4 миллион берип атат. Нарын областы болсо 1 миллион дөстөр берип 5 миллион программа. И Талас областында биз Алтын альянстан сурап, ошо программа социально-экономический развитие 3 кичинекей област боюнча, калгандарын район боюнча и Байтикти даже айыл өкмөткө чейин кирдик. Үчөө областынын немesi чыкты, распоряжениеси бизге. Программалар даярдап берип атасыз. Биз жазып бере турган болдук да. Мына чүйдүккө айтты, эгер Байтиктикин жакшы жазып берсеңиз 8 райондукун 60-80 жана айыл өкмөттөрү иске берем деп. Манас, кол жазмалары 100 жыл мурун жазылган. Бир гана экземпляр бар. Нускасы бар. Ошолордон биз оларды жазып атабыз да. Текстичи. Анын араб арбинде эмнеки латын арбинде саклар калган тугулук молду өзү жазган муну. Өзү жазып кеткен. 43-жылы. Анан бул дагы латын арбинде бак сазандыкы 80 ашык вариант бар. Анан манасчылар айтып аткан ушулардан окуп, анан ушулардан айтып атса, ошончо манасчы болот. Жеке кол жазмалар экен да, ошондон тийген көчүрүп коюп атасыз. Анан биз ошондон тияка көчүп, союз учурунда пан-исламисттик патриотик барды сызып сашканда, анын баарын биз калыбына келтирип атабыз. Латын арбинде. Латын арбинде. Бул деле өзү жазганбы ошол убагында? Ошол убагында жазгалар өзүлөрү. 36-38-жылдан Мындай чоң баярысында жазып кылыптыр болот, эшик дарбаза. Кач бети жалпак кең далы, балбандыгы башкача, баатырдыгы бир канча, ересен кан кийгизген ак күбөнү жамынды, арба курган чоң жолой, ак жолборстой чамынды, минген аты ач буудан, аркасы бийик зээри бас, 6 ай минсе ары бас, колу кыска бой узун, кутулган жолой мингени дейт. Ушунун баарын ушинтип биз кайта Которгон эметип атабыз. Эметчи жыл жазылган да, ошо башында жазылып турат. Сайка карабайыптыкы. Анан тексттер, экинчи изилдөөлөр бар. Мына Айтматовдун баягы ал боюнча айтат да, орусча жазат. Жок, мына кыргызча өзүнүн колу менен, баягы кыргыз окуун туучокпуз деп, анан биз монтип, мына кол жазмаларын чогултуп, баягы өзүнүн жазып кеткендерлерин. Анан ушулардын баары негизинде 12 том орусча, 12 том кыргызча чыгарып атабыз. Анан ушул сизге мына жаңы эле чыккан 12 томду карадырмекчи. Чогуу жыйнап атабыз. Китепканы ачып атабыз. Анткени чет мамлекеттегилер студенттер да келип таанышсын, Айтмат деген өзү тиякта окуп алса, биякта окусун деген оюбуз бар. Ушунун баарын жыйнадык. Азыр өткөндө ММКдагы айтты, Маданият министрине, анан Тышкы иштер министрине да сүйлөштүм. Алар да бизге жардам бермек болду. Анан бир китепканы ачып коелу деген оюбуз бар. Студент жаштардын келиши дагы аябай жакшы. Жакшы болушу. Кыргыз тил адабият, тарых, башка окуган бабушерге Бул жерде Манас, Айтмат, анан кыргыз эрте өчтүк Кенже постордун баардыгы, Айтыштын баардыгы, анан эмелер Тыныстановдон баштап Сыдыкбековке чейинки баардык жазуучулар хакында бизде изилденет. Карыган кытыл дейт. Кайсы эме? Моңгол тилби же кайсы? Моңголча которгандагы? Моңголчо. Моңголчо. Карыган кытыл. Баардык тилдерде бар. Бизде англис немис, бул жерде болсо Кытай, Япон, мына Кытайдыкы, Япон, бул жерде Индиянын ар түрдүү бир 30тан ашык тилдер бар экен ичинде. Ошонун баарын жыйнап Ар атабыз. кайсы эме өз-өзүнчө эме да баягы диалектиде сүйлөшөт. Кыргызстандын академиктери 37 академик болду. Токтогул бекиттен 45 орун болду.